Алп таланттуу экөө болсо дүйнөдө, анда чекем ал экөөнүн бирөөсү. Алп таланттуу бирөө болсо дүйнөдө, анда чекем жалгыз гана бир өзү. Дүйнө жүзүндө 3 жазуучунун чыгармалары эң көп окулат экен. Алар Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов жана биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк адабияттын көрүнүктүү өкүлү, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын, Европадагы искусство жана адабият академиясынын корреспондент мүчөсү, Италиянын Вольтерра шаарынын, Этрурия жана Индиянын Джавахарлал Неру атындагы эл аралык сыйлыгынын лауреаты, Ысык көл форумунун президенти, коомдук ишмер. Көркөм сөз чеберинин чыгармалары ЮНЕСКОнун билдирүүсүнө караганда жалпы тиражы 20 миллиондон ашып, дүйнө элдеринин 90дон ашык тилдерине которулду жана да которулуп жатат. Айтматов орус жана кыргыз тилинде эркин жаза билген билингвист, жазуучу. Жазуучунун жеке турмушу, балалык күндөрүндөгү айрым окуялар тууралуу эскерсек, Төрөкул Айтматов Жалал-Абадда жер суу реформасы боюнча жер комиссиянын төрагасы, ВКПБКнын жооптуу секретары болуп иштеп турганда, ошол жерде Чыңгыз жарык дүйнөгө келген. Нагима Айтматованы эл душманынын аялы деп жумуш сураган жерлерде кабыл албаган. Жийде колхозунда эсепчи болуп эптеп орношкондон кийин балдарын бир топ алыста жайгашкан Покровка айылындагы орус мектебине берген. Чыңгыз 8-классты бүтүп, Жамбылдагы зооветеринардык техникумду, андан кийин Фрунзедеги айыл чарба институтун артыкчылык диплому менен аяктап, ветеринар болуп иштеп, көптөн бери эңсеп жүргөн тилеги орундалат. Ал чоң арыктан үй сатып алат да, энеси жана бир туугандарын Шекер айылынан өчүрүп келет. Чыңгыздын чыгармаларындагы каармандар өзү менен чогуу жүргөн адамдар экенин дагы бир ирет белгилей кетсек. Эрте келген турналар повестиндеги Султанмурат Чыңгыздын өзү. Мырзагүл алгачкы балалык чактагы сүйүүсү. Жамиля повестиндеги Сейит да ошол Айтматов. Бетме-бет повестиндеги Тотой, анын уюнун уурдалышы, жаш балдар менен кайгыда калган үй бүлө Чыңгыздар. Биринчи мугалим повестиндеги Дүйшөн сыяктуу өз учурунда орус тилинен мугалим болуп иштегендигин педагогика илимдеринин кандидаты Үмүт Култаева белгилейт. Айтматовдор Москвадан келгенден кийин 3-классты ушул жерден улантат. Ошондо балдарды пионер уюмуна кабыл алып жатып, сен бул уюмга өтпөйсүң, анткени сен эл душманынын уулусуң дешкен. Чыңгыз Айтматов 90-жылдарга чейин атасынын кай жерде сөөгү коюлганын билген эмес. Кийин гана 1993-жылы Чоң Таш айылындагы эски кыш заводуна көмүлгөн 137 кыргыз азаматтарынын сөөгү табылып, анын арасында Төрөкул Айтматовдун да сөөгү бар экени аныкталган. Элибиз бала кезде билгениң ташка тамга баскандай, карыганда билгениң карга жазуу жазгандай деп абдан туура айткан. Ошол Москвадан келгенден баштап кыргыздын канына, жанына сиңген улуу мурастарын, тарбиясын ала баштаган экен. Орус элинин белгилүү жазуучусу Лев Николаевич Толстой мен азыр жашап жатканымдын бардыгын бала чакта алганмын дейт. Ошол улуу тарбиянын негизинде дүйнөлүк аренадан орун алган улуу классикалык чыгармаларды жараткан. Мына, биз дагы улутубуздун уңгусу болгон улуу мурастарыбызды улантып, үйрөнүп, турмушубуздун жазылбаган мыйзамдарында пайдаланып, кийинки муундарга мурас катары калтырып кетүү милдетибиз экенин билишибиз керек. Ала тообуздун чыгаан, чыгармачыл, чынчыл, эч нерседен тайманбас, таланттуу, талыкпай иштеп өз чыгармаларын жараткан, анын артынан зоболосу бийиктеген, изги ойлордун ээси, элибиздин нарк наслин сактаган, гениалдуу чыгармалардын жаратуучусу, улуу гуманист, баамчыл, абдан билимдүү, эки тилде эркин жазган билингвист, орошон ойлордун ээси,
Ысык көл форумунун өз учурунда уюштурган, көйгөйлүү маселелерди чече билген баамчыл, акылман, табиятынан оор басырыктуу, кыргыздын ардактуу инсаны Чыңгыз Айтматовдун ысымы кыргыз жашап турганда эч качан өчпөйт. Улуу педагог, кайталангыс даанышман адам катары түбөлүк биз менен жашайт.